Эң алгач ChatGPT менен иштердин алдында ушундай кылып поисковикке ChatGPT деп жазып аласыз. Анан ChatGPT сиз поиск баскан кезде сизге бир нече ChatGPT'нин версияларын чыгарып берет. Сиз болгону өзү официалдуу аккаунтка ушул chatgpt.com аккаунтуна киресиз. Бул аккаунтка сизден регистрация сурайт. Регистрациядан через Google аккаунт өтүп алып, андан кийин өзүңүзгө каалаган планды жазасыз. План жазуу боюнча кычкы сабактар менин баракчамда бар. Ал эми бүгүн биз текстти кантип ChatGPT'нин жардамындагы түзүлгөн таблицаларды Word'го кантип алып барсак болот деп ошол жөнүндө айта кетем. Мисалы үчүн мен бүгүн 9 класстын окуучуларына ылайыктап түзүлгөн 9 май улуу жеңиш күнүнө карата 45 мүнөттүк тарбиялык сааттын план жазып бер дедим. Мага ChatGPT планын жазып берет, сөзсүз түрдө. Сонун кылып жазат, бирок дагы мунун иштеш түрү бар. Ал эми ушул таблицаны азыр мен Word'га алып бара турган болсом, таблицаны Word'га алып бара турган болсом, бул таблица бизге таблица түрүндө түшпөйт. Мен азыр сиздер менен эки жол менен бөлүшүп берем. Биринчиси ушинтип копировать этип алып келесиздер дагы, ставить этесиздер. Ушундай болуп калат. Анан сиз муну белгилеп аласыздар дагы. Анан Word'догу ушул жерин белгилеп коебуз. Мынакей. Бизге ушундай таблица түзүлүп берилет. Андан сырткары экинчи варианты сиздерге ушундай белгилеп аласыздар дагы. Ставка бөлүмүнө кирип, таблицаны басып, преобразовать таблицу дейсиз. Сизге канча столбец керек болот? Мисалы үчүн бизде азыр 3 болот, 3 столбец и авто кыласыздар дагы, сизге таблица болот. Бирок ушинтип отурбастан сиз ChatGPT'ге жазсаңыз болот. Мага Word форматында түзүп бер десеңиз, сизге Word түрүндө жанагы жазганды сизге Word түрүндө берет. Сизге оңой болот. Кайра Word'га алып барып документтерди кыйналбайсыздар да. Ушундай кылып оңой жаза алсаңыздар болот. Бир аз убакыт күтөбүз, загрузка болот. Ал алгач сиз менин YouTube каналыма катталууну унутпаңыздар. Ушундай кыска сабактар болуп турат, мынакей. Анан биз өзүбүзгө жүктөп алабыз. Жүктөгөндөн кийин эле ошол баардыгы кандай жазылса, бизге Word'дон ушундай кылып таблица түрүндө берет. Мага катталууну унутпаңыз, биз менен биргеликте болуңуздар. Пайдалуу болсо комментарийге пайдалуу деп жаза кетиңиз.